Көңіл бұрыңыздар. 68 сотық жер үліші 640 000 сомға бағалануда. Амансыздар бар, Автотест хабардың көрермандары, жалпы қырғызстандықтар, құтманду күніңіздер менен. Экранға жақынырақ келіңіздер. Ой, дейқандар, бағбандар, сіздерге соны мүмкіншілік, сіздер издеп жатқан жер үлішін мен тартып көрсөтөдөмүн. Пункт қойып, құлақ түші бұғып тұрыңыздар. Араңыздардан кимдир бирөө дал ушундай аянты чоң үліш издеп жатқандыр. Мен азыркы учурда дарегин айтайын. Ош облусу Кара Суу районуна караштуу Жоош айыл өкмөтүнүн Балчевик айылынын кире бериш жеринде турамын. Эгерде сиздер Кара Суу шаары же болбосо Жданов айылы аркылуу түз чыгып келген болсоңуздар, маңдайыңыздарда эки айрылыш жол келет. Ортосунда Россия нефть заправкасы орун алган. Андан сиздер оң тарапка бурулсаңыздар, Жоош айыл өкмөтүнүн кеңсеси, андан дальше агартуу жана маданият, анан шаарга кирип кетесиздер Нариман аркылуу. Эми сиздер бул жерден Россия нефть заправкасынан түз кете турган болсоңуздар, жанагы Мамажан айылы аркылуу жогору Ош өзгөн трассасына чыгып барсаңыздар болот. Демек, дал ушул заправканын бет маңдайынан күн чыгышты көздөй сол тарапка буруласыздар дагы, ушул үлүш жерлерге бери карап келе бересиздер. Келе жатасыздарбы? Болжол менен бир 150 метрдей бери келсеңиздер, дал ушул жерде биринчи жолдун боюндагы талды көрөсүздөр. Дал ушул талга болжол 20 метр жетпей, мына ушул үлүш жери буйруса сиздерге таандык. Узун туурасын айта турган болсок, бул жагы 8,5, ал эми узуну 800 метр. Тиги талдарды көрдүңүздөрбү, бактарактарды? Ошонун астына чейин. Бул жерде Орозбай деген кайсы бир канал бар эле. Азыр унутуп турам. Чоң канал агып өтөт жогору жактан. Ошол жактан агын суу келип, бул жерде мына өзүңүздөр көргөндөй беделер дагы жап-жашыл бойдон турат. Эми бул жерден туугандар бедейге турган болсоңуздар, 4 орун бедени ушул жерден оруп жыйнап кетсеңиздер болот. Дыйканчылык кылам десеңиздер, жери да жакшы. Дарус коон эгиңиздер. Кыскасын айтканда, эмне кылсаңыздар жарашат, бак кылсаңыздар дагы жарашат. Мен анда чек арасын тактап сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына ушул жерде о арык деп коет. Өзүбүздүн тил менен айтканда, ушул арыктан бул жагына 8,5 метр эсептейсиздер. Болжол ошондо мына ушул жерге чейин келип каласыздар. Көрдүңүздөрбү? Тиги жердин башында эки чоң таштар коюлган, ошол чек араны аныктап турат, достор. Көрдүңүздөрбү? Сиздерге ушул жер насип кылсын. Документтери так сразу сиздердин атыңыздарга өткөрүп берилет. Андыктан чамдаңыздар. Алмаштыруу жолдору, түшүп берүү, же болбосо жанагы варианттар каралбайт. Накталай акчага бааланууда, андыктан чамдаңыздар, суудан эч кыжалат болбойсуздар. Жолго жакын, бул жагын асфальт, бүт эле ушул асфальт жолдорго жакын сиздердин үлүшүңүздөрчү. Техниканын бүт бардыгы кирет. Жолдор кең эле. Кара Суу шаарына кетесиз, агартуу, Нариман маданиятка кетесиз, 30 тарапка кетесиз бул жол менен. Кыскасын айтканда, ыңгайлуу жер. Ээсинин номер экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Эми болгон маалыматтарды сиздерге айтканга аракет кылдым. Могул кошуналарыңыздар бүт бардыгы бир туугандар. Анан эми сиздерди бөлүп, жер талашып, баягындай деген эч кандай проблема болбойт. Бүт бардыгы ушу бир мындай туугандарга берилген, бири-бирине тааныйт. Анан бул жердин ээсин неге сатып атат экен деп кыжалат болуп атсаңыздар керек, Просто баягы өзүнүн жумушуна байланыштуу дыйканчылыкка, багбанчылыкка убактысы жок. Бул жер каралбай арендага берилип жүрүп иштетилген экен. Бирок эми бул жер негизи дам алып калган жер. Иштетиш керек. Ошондуктан сиздер иштетиңиздер. Бедеси бир аз суюлуптур, жогору жагы өтө сонун экен. Жакшы бир бедени себеп койсоңуз, пресс сатып дагы чоң кирешеге чыксаңыз болот. 4 жолу пресс аласыздар. Мен жыйынтыктадым. Лайктан басып, комментарий жазып, үлүш жер издеген тууган урук жолдош, жора жолдош туугандарга жөнөтүп коюңуздар.